Саламатсыздарбы, урматтуу бир туугандар. Кудай атабыздын ырайымы жана тынчтыгы сиздер менен болсун. Бүгүн биз сиздер менен Иса Машаяктын кереметтери аттуу насаат сөздөрдүн топтомун баштайбыз. Иса Машаяк жер үстүндөгү жашоосунда көптөгөн кереметтерди жасаган. Бирок алардын бардыгы жаңы келишим китептеринде жазылган эмес. Келгиле бул жөнүндө Исанын сүйүктүү шакирти Жакан эмне деп айтканын бирге окуйлу. Жакан өзү жазган жакшы кабар китебинин 20-бөлүм 30-аятында мындай деп айткан экен. Иса шакирттеринин көз алдында көптөгөн кереметтерди көрсөттү. Бирок бул китепке алардын баары жазылган жок дейт. Демек, Иса көптөгөн кереметтерди көрсөткөн. Бирок алардын бардыгы жаңы келишим китептерине жазылган эмес. Ал эми жаңы келишим китебине жазылган кереметтерди санай турган болсок, алар 37 керемет. Мына ушул жаңы келишимде жазылган 37 кереметти биз силер менен бирге карап чыгабыз. Биздин максатыбыз Иса кандай кереметтерди жасаган жана аларды эмне үчүн жасаган? Иса кандай кереметтерди жасаган жана аларды эмне үчүн жасагандыгын билүү. Кандай деп ойлойсуздар? Иса кереметтерди эмне үчүн көрсөткөн? Эмне үчүн ачкалардын курсагын тойгузуп, ачкалардын курсагын кереметтүү жол менен тойгузуп, оорулууларды айыктырып, сокурлардын көзүн ачып, дүлөйлөрдүн кулагын угузуп, аксактарды бастырып, жана жин оорулууларды айыктырып, жада калса өлгөндөрдү дагы тирилткен. Эмне үчүн ушундай кылган? Өзүн ушундай укмуш адам же улуу пайгамбар экенин көрсөтүш үчүнбү? Же өзүнүн атак даңкын арттырыш үчүн ушундай кереметтерди жасады беле? Урматтуу достор, бул суроолор олуттуу суроолор жана бул суроолордун жообун биз изилдөөбүздүн жүрүшүндө карайбыз. Анда эмесе келгиле Иса Машаяктын кереметтерин ирети менен карап баштайлы. Биз карай турган алгачкы керемет бул Исанын 5 нан жана 2 балык менен 5000 адамдын курсагын тойгузушу. 5 нан жана 2 балыкты 5000 адамга жеткидей кылып көбөйтүшү. Бул кереметтүү окуя 4 жакшы кабарда тең айтылат. Бирок биз убактыбызды үнөмдөө үчүн алардын бирөөсүн гана карап чыгабыз. Ал эми сиздер кааласаңыздар, төмөндөгү шилтемелерди дагы карап чыксаңыздар болот. Бул сиздер үчүн толуктоо болмокчу. Анда эмесе биз бул кереметтүү окуяны Жакан жазган жакшы кабардан карайбыз. Жакан жазган жакшы кабар 6-бөлүм 5-аяттан 14-аятка чейин бирге окуйлу. Иса өзүн көздөй келе жаткан элди көрүп Филипке: "Элди тойгузуу үчүн нанды кайдан сатып алабыз?" деди. Ал бул сөздү аны сыноо үчүн айтты. Өзү болсо эмне кылуу керектигин билген. Филип ага ар бирине бир аздан бергенде да аларга 200 динарийге келе турган нан жетпейт деп жооп берди. Ошондо шакирттеринин бири Шимон Петрдин иниси Андрей Исага мындай деди: "Ушул жердеги бир балада 5 арпа нан жана 2 кичинекей балык бар. Бирок ал ушунча көп кишиге эмне болмок эле?" Иса аларга: "Элди жерге отургузгула" деди. Ошол жер шиберлүү эле. Аялдар менен балдарды эсептебегенде, ал жерге 5000ге жакын киши отурду. Иса нандарды алып, Кудайга ыраазычылык билдирди да шакирттерине берди. Алар отургандарга таратышты. Балыктан да алардын каалашынча беришти. Эл тойгондон кийин ал шакирттерине ысырап болбош үчүн арткан нанды жыйнап алгыла деди. Алар жеген 5 арпа нандын арткандарын жыйнашканда 12 себет болду. Ошондо Иса жасаган кереметти көргөн адамдар дүйнөгө келе турган пайгамбар ушул дешти. Бул үзүндүгө ылайык Иса кандай керемет жасаган?
5 арпанан жана 2 кичинекей балык менен 5000 жакын адамдын курсагын тойгузган. 10-аятка ылайык, аялдар менен балдарды эсептебегенде 5000 жакын деп жазылган. Демек, эгерде аялдар менен балдарды эсептесек, балким 7-8 миң, же балким 10 миңге жакын адам болмок. Бирок кандай гана болбосун, ушунчалык көп адамды Иса 5 нан жана 2 балык менен тойгузду. Ал 5 нан жана 2 балыкты ушунчалык көп адамга жеткидей кылып, кереметтүү жол менен көбөйттү. Ал муну кантип кылды? 5 нан жана 2 балыкты колуна алды да Кудайга ыраазычылык билдирди. 5 нан жана 2 балыктын көбөйүүсү ушунчалык көп адамга жетпей калмак турсун, ашып да калды. Эл каалашынча жеди. Тойгондон кийин нандын арткандарын чогултканда 12 себет болду деп жазылган. Кандай сонун керемет. Иса 5 нан жана 2 балыкты 2 кичинекей балык менен 5000ден ашык адамдын курсагын тойгузган. Бирок кандай деп ойлойсуздар? Иса бул кереметти эмне үчүн кылды? Өзүн ушундай укмуш адам же улуу пайгамбар экенин көрсөтүш үчүн кылдыбы? Же өзүнүн атак даңкын ашырыш үчүн, өзүнүн атак даңкын арттырыш үчүн ушундай кереметтерди жасады беле? Ыйык жазууну, Кудайдын сөзүн тереңирээк изилдей келсек, Иса мындай керемет жашаандарды жөндөн жөн эле же өзүнүн даңкын көрсөтүш үчүн гана эмес, кандайдыр бир максат менен же кандайдыр бир чындыкты адамдарга көрсөтүш үчүн, адамдарга ошол чындыкты жеткириш үчүн жасаган. Ушул эле китептин, ушул эле бөлүмдүн контекстин алып карап көрсөк, Иса бул кереметти жөндөн жөн эле көрсөтпөгөндүгүн, кандайдыр бир бул кереметтин аркасында рухий чындык жаткандыгын жана ошол рухий чындыкты ачып бериш үчүн көрсөткөндүгүн биле алабыз. Ушундай кереметтерди көргөн эл Исанын артынан ээрчисек, ал биздин курсагыбызды тойгузат экен деп, эртеси да анын артынан ээрчигендерге Иса күнүмдүк тамак үчүн эмес, түбөлүктүү тамак үчүн аракеттенгиле деген. Ал эми Жакан китебинин 6-бөлүм 35-аятында Иса аларга: "Мен өмүр берүүчү нанмын. Мага келген адам ачка болбойт. Мага ишенген адам эч качан суусабайт" деп айткан. Демек, Иса бул керемет аркылуу, тактап айтканда, 5 нан жана 2 балык менен 5000 адамдын курсагын тойгузуу аркылуу бул рухий чындыкты, күнүмдүк тамак аркылуу түбөлүктүү тамак бар экендигин, көзгө көрүнгөн күнүмдүк нан аркылуу көзгө көрүнбөгөн түбөлүктүү нан бар экенин ачып бергиси келген. Ошол өмүр берүүчү нан өзү экендигин, Иса өзү экендигин ачып берген. "Мен өмүр берүүчү нанмын. Мага келген адам ачка болбойт. Мага ишенген адам суусабайт" дейт. Демек, Иса бул кереметти эмне үчүн көрсөткөн? Өзү атак даңкка ээ болуш үчүнбү же өзүнүн ушундай улуу, укмуш пайгамбар экенин көрсөтүш үчүн кылды беле? Жок. Сиз жана мен өмүргө ээ болушубуз үчүн көрсөткөн. Сиз жана мен Исага ишенип, өмүргө ээ болушубуз үчүн көрсөткөн. Ушул эле китептин автору Жакан, ал Исанын сүйүктүү шакирти болгон жана өзүнүн сөздөрүн мынтип жыйынтыктайт. Жакан жазган жакшы кабар 20-бөлүм 30-31 мындай дейт: Иса шакирттеринин көз алдында көптөгөн кереметтерди көрсөттү. Бирок бул китепке алардын бардыгы жазылган жок. Булар болсо Исанын Кудайдын уулу Машаяк экенине ишенишиңер үчүн жана ишенип анын ысымы аркылуу өмүргө ээ болушуңар үчүн жазылды дейт. Демек, бул кереметтер мен жана сиз Исанын Кудайдын уулу Машаяк экенине ишенишибиз үчүн жана ишенип анын ысымы аркылуу өмүргө ээ болушубуз үчүн жазылган.
Исанын ушундай улуу керемети сизге кандай таасир берет? Исанын ушундай улуу кереметти кыла алганы сизге анын ким экендигин көрсөтүп турат. Сиз азыр эмнеге аракеттенип жатасыз? Күнүмдүк тамак үчүнбү? Күнүмдүк тамакка аракеттенип жатасызбы? Же төлүктүү тамак үчүн аракеттенип жатасызбы? Эгерде төлүктүү тамак үчүн аракеттенип жатсаңыз, анда ушул кереметтүү окуядагы чындыкка ылайык сиз эмне кылышыңыз керек? Иса Машаяктын кийинки кереметинен көрүшкөнчө, Кудайыбыздын ырайымы жана тынчтыгы сиздер менен болсун. Амин.